Достор, салтты бұзбайбыз. Бардыңыздар менен азыр йога менен машыгабыз. Бардыңыздар бизге кошулуп машыгыңыздар, ылайым эле ден соолугуңуздар чың болсун. Ал эми биздин студиябызда ушу коногубуз машыктыруучу айым Чолпон. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Куш келипсиз. Рахмат. Намаскар. Намаскар. Абдан кубанычтабыз. Мен дагы аябай кубанычтамын. Бүгүнкү майрамыңыз менен. Акыркы кыштын күнү мененби? Ооба. Силерди да Бүгүн тазалануу майрамы деп атабыз. Анан кийин ушу бүгүн жылда 365 күн болсо, 29 февраль болгондо 366 күн болду. Ошондой болуп калат экен. Эң сонун. Майрамда кандай күнү жасайсыз? Бүгүн жакшынакай жазга арналган күнүлөр жасайбыз. Ошон үчүн турабыз. Келиңиз. Биринчиден Жазды. туруп, Не кылабыз? биринчи эстеп, насаат туруп аласың. Биринчи эстеп, бак көнүгүүсүн жасайлы. Ал үчүн бутубузду тереп, Бут кийим. же теребей эле мынтип койсоң болот астыга. Эгерде койсоң болот. астына колдорубузду жыйып, дем алып, балансты сезгенден кийин колдорубузду өйдө чыгарып алсак болот. Колдун артынан биздин чокубуз тартылат, омуртка тутумдарын тизебиз, түз кылып, дем алып ушул амалда 30 секунд турабыз. Ар бери кыйшаңдабаш үчүн бир чекитти карайбыз. Эң туура. Бул сыйкырдуу нерсе негизи. Бир чекитти карап, балансты сактоо. Ушундай амалда турганда биздин туура басуубуз чыңалат. Кеттик, кайта колдорубузду ылдычырып, дем чыгарып, бутубузду алмаштырабыз. Кийинки бутка, Кийинки бут 30 секундтан. 30 секундтан рикшасынын көп варианттары бар. Биз эң жөнөкөйүн жасап атабыз. Дем алып, балансты сездик да, колдорубузду өйдө чыгарабыз. Мында да 30 секунд турабыз, достор. 30 секунд турганда биз физикалык жана менталдык баланска алып келет бул асана. Дем алып, далдарыбызды ачып, көкүрөгүбүз менен жакшылап, кенен дем алып, акырындан колдорубузду ылдычырабыз. Бутубузду алмаштырабыз. Силкип койдук, эгерде тырышып калса. Эми экинчи көнүгүүбүз бул биздин бутка арналган көнүгүүлөр болчу на баланска. Эми колдорубузга арнайбыз. Сол колдорубузга баланс карманды үйрөнөбүз. Ооба. Бир бутубузду ийип туруп, Нияз бул көнүгүүнүн атын билет. Канаттуулардын падышасы. Эң туура. Санскрит тилинде бул болсо гаруда асана деп аталат. Колдорубузду көкүрөктүн ортосунан жакшылап чоюп, дем алып, колдун булчуңдары чыңдалат, андан сырткары кайта эле физикалык жана менталдык баланска алып келчү эң жакшынакай асана. Дем алып турабыз. Мында да 30 секунд турабыз. 30 секунд турабыз. 4 ирет кайталаса болот. Эми көрүүчүлөр кааласа кайталайт, эң негизгиси эми көрсөтүп койдук. Колдорубузду акырын чүрүк, бутубузду алмаштырабыз. Ийдик. Кийинки бутка, Ооба. колубузду көкүрөктөн жаябыз жана ушул абалда дагы 30 секунд. Эгерде мисалы эң жөнөкөй же болбосо мындай бир аз татаалдаштыргыңыз келсе, анда диагонал боюнча буруп койсок болот колдорубузду. Диагональ боюнча чоёбуз да, эки колубуз тең жерге параллелдүү болуш керек. Дем алып, колдун булчуңдарын, муундарын сезип, акырындан борборду көздөй, акырын колубузду түшүрдүк. Эми соңкусу кылып, туландан да асанасын жасайлы. Бул санскритте таякча же болбосо тараза деп аталат. Тараза. Кеттик. Ал үчүн Ушуну соңкусун кылабыз. соңкусун кылабыз. Тияка туруп алсаң. Тура бер. Кариматтын үстүнө тура бер. Кеттик. Биринчи бүт бетибизди, ичибизди жерге параллелдүү кылып, сол бутубуздан баштайбыз, оң бутубузду жөнө көтөрүп түзөйбүз. Биздин согончогубуз асманды карайт, буттун учу жерди карайт. Дем алабыз, ушул амалда 30 секундча турабыз.
Мияз турдуңбу? Турдум. Азамат. Аракет Жанагы- кылып атабыз. Чекитти Окшоштура. көздүн алдына жерге коебуз да. Бир чекитти карап, дем алып, буттун арткы булчуңдарын сезип чойлоп атканын. Дем алабыз да акырындан буту түшүрөбүз. Эми эң соңгусу оң бутубуз. Ушул көнүгүдөн болду кылалы. Ооба, ар бир ушул жасап аткан асаналар 4 рет кылыш керек. Мисалы, бир цикл, бир бут, экинчи бут. Гарудада болсо бир колуңар, экинчи колуңар бир цикл. 4 рет кылсаңар жетиштүү болот. Эртең машыгууга. Дем алдык да, дем алдык. Акырындан бутубузду түшүрөбүз. Буттун арты кадимкидей тартышты. Чоң рахмат. Сизерге да рахмат. Ден соолукта болуңуз. Урматтуу достор, сиздер да ден соолукта болуңуздар. Бардыгыңыздар бизге кошулуп жасады деген ишеничтебиз. Ылайым эле жасаган болсоңуздар, ден соолугуңуздар чыңдалышына тилектешпиз. Кеттик.